Жыйын Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн тапшырмасын аткаруунун алкагында уюштурулду. Анда 2026 жылдын 11 майынан 26 майына чейин калк менен өткөрүлгөн жолугушууларда көтөрүлгөн көйгөйлүү маселелер талоого алынды. Алардын арасында нотариалдык иш-аракеттерди жүргүзүүдө жаралган укуктук маселелер, мурас жана мүлктүк мамилелерге байланыштуу талаштар, документтерди тариздөөдө кездешкен көйгөйлөр, ошондой эле мыйзам талаптарын иш жүзүндө колдонууга байланышкан маселелер бар. Негизинен жер маселеси боюнча болду. Биз өткөндө жолугушууда жүргөн учурда дагы жер маселелери боюнча калган кылмыш иштер жана башка иштер боюнча ал боюнча чечилбеген маселелер жок. Бардыгы эле көзөмөлдө турат, бардыгы эле каралып, убагында чечилип келет. Негизи эле эки тараптын, эки жарандын ортосундагы жер талаш маселелери бар. Ошолор чечилбей калгандар бар экен. Анын бүгүнкү күндө бардыгын прокуратура, сот органдары менен биргеликте бардык иш-аракеттер жүргүзүлүп атат. Көтөрүлгөн маселелерди чечүүдө мамлекеттик органдардын өз ара аракеттенүүсү маанилүү. Жолугушууда жарандардын укуктарын коргоо, маалымат алмашууну жакшыртуу жана мыйзам талаптарын бирдей колдонуу зарылдыгына өзгөчө көңүл бурулду. Мындан тышкары, талаш-тартыштарды сотко жеткирбей туруп, алдын алуу жана жарандарга укуктук маселелер боюнча өз убагында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү сунушталды. Эртең мененки саат 9-дан баштап 5-ке чейин келсе болот, жарандарга беребиз, суроолоруна жооп беребиз дегендей. Андан тышкары жанакындай түндүк тиркемеси аркылуу бар, QR коддор бар, ошолор аркылуу да суроолорду жиберсе биз ооз-2 дагы кагаз түрүндө дагы жооп берүүгө даярбыз. Жарандар көбүнчө өздөрүнүн укугун билиш керек. Укугун билсе, ошондо мындай маселелер көп жаралбайт. Мындай кызматташуу жарандардын укуктук маселелерин эрте аныктап, аларды мыйзам чегинде ыкчам чечүүгө шарт түзөт. Ошондой эле соттук талаштардын алдын алып, жарандардын убактысын жана каражатын үнөмдөөгө мүмкүнчүлүк берет. Маселелерди жеринде чечүү үчүн сот, прокуратура, юстиция органдары жана нотариустардын ортосундагы байланышты мындан ары да күчөтүү зарылдыгы белгиленди. Эң негизги максат ишти жакшыртуу, элдерди кыйнабай, президенттин тапшырмасын так аткарып, учурунда эл менен тыгыз байланыштуу маселесин, көйгөйлөрдү өз учурунда мыйзам негизинде, мыйзамдын талабында, конституциялык укуктун негизинде чечүү. Ошол ар кандай маселелер боюнча, көбүнчө жер маселеси боюнча, госрегистр боюнча, жер маселеси боюнча, сот субъектилер боюнча иштер. Мындан ар кандай кылмыш иштер боюнча дагы келишти. Мына кылмыш иштер боюнча ал кылмыш жасап аткан адамга уже өкүм чыгылып калган иштер экен. Аны биз райондон каралып, областтан каралып, кээ бирөө Верховныйдан каралып, күчүндө калган, кээ бирөө областтан каралып, күчүндө калган мыйзам чегинде каралып аткан иштер, аны мыйзам чегинде чечилип атат. Жыйынтыгында көйгөйлүү маселелерди өз убагында аныктоо, жарандардын кайрылууларына ыкчам чара көрүү жана алардын келип чыгышына жол бербөө боюнча биргелешкен ишти улантуу макулдашылды. Айгерим Кубатбекова, Нурдин Нурманбетов, Айбек Турдакунов, Ысык Көл жаңылыктары, Кара Кол шаарынан.